Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан амандашып турган мен Жолдубай. Кинофейл рубрикасында керемет дүйнөгө сапар тартабыз. Алиса кереметтер дүйнөсүнө болгон саякатты көбүнчө кыскартып, Алиса кереметтер дүйнөсүндө деп аташат. Англиялык жазуучу Чарльз Ютвич Доджсон тарабынан жазылган жомок. Алиса өзүнүн элестеткен дүйнөсүнө түшүп, ар түрдүү жандыктарды көрөт. Бул тасмада математикалык, лингвистикалык, философиялык тамашалар дагы бар. Алиса кереметтер дүйнөсүндө кандай катачылыктар кеткен чогуу көрөбүз. Алиса бир дана пирог жеп экесиге чоңоет. Жада калса көйнөгү да чоңоюп кетет экен. Кереметтер дүйнөсүндө көйнөктөр дагы азыктанып чоңоюшат турбайбы? Алисанын колу жарадар таңылган бойдон бара жаткан болчу. Кийинки кадрда таңылган жиби жок, колундагы жаракат дагы жок. Керемет. Опять ложная Алиса? Биздин каарманыбыз кереметтер дүйнөсүндө таң калыштуу кызыктарга дуушар болуп жатканы кызык болуп жатса керек. Анда эмесе кийинки катачылыкка өтөбүз. Пирог жеп жаткан учурда оозу крем болуп калат. Бир көз ирмемде эле оозу таза болуп калган. Улыбничный сиропчик. Бул тасмадагы итти чыныгы ит деп ойлоп жатсаңыздар керек. Албетте жок. Көлөкөсүнөн башкача чагылып турат. Собаки легковерны, как дети. Каарманыбыз башын ийип турганда шляпасынын лентасын түшүрүп коет. Кийинки кадрда кайра ордунда турат. Так, поторопимся, нам ведь еще головы сечь. Бул жомок балдарга эмес, чоңдор арасында дагы атактуулукка жеткен. Мына ушул чыгарманын уландысы Алиса күзгүнүн аркасында деген аталышта. Достор, сиздерге тартылган катачылыктар мына ушулар болду. Көрүшкөнчө, кайыр.